Assalamu alaikum hurmatly görüşler. Assalamu alaikum. Biz az Özgön rayonunun ayıllarının birine geldik. Жерде bir yenenin daha bir suyun içine ortaktaş bolu maksatında geldik. Assalamu alaikum. Kim var uyda? Qanday size жақсыбы денсаулықтарыңыз? Мамет Эмин Аксакалдын айылышыда сиздин атыңыз ким эле? Малика. Малика Жылдызбек Мээрим деген кыздар Москвада. Ошолор бүгүн сиздин туулган күнүңүз деп мынакей ушундай жакшынакай белегин берип жиберди. Садагы болом. Мына бул торту. Айлан айындарым. Мынакей. Анан бул болсо, мынакей ассаламу алейкум. Жакшыбы денсаулыктарыңыз жакшыбы? Бул болсо эне жакшынакай жолуңуз. Мына уялбай салынып жүрө турган жолуңуз эне. Мамет Эмин Аксакал, салам алейкум. Жакшысызбы? Бүгүн байбичеңиздин туулган күнү турбайбы? Бүгүн байбичеңиздин туулган күнү экен. Ооба. Москвадан атайын ушу сиздерди. Атайын мен дагы апамы куттуктап коюңуз. Бүгүн туулган күн 64кө чыктыңызбы? 64кө чыгыпсыз, э? Ошол 64кө чыккан туулган күнүнөн куттуктап, өзүбүздүн бир кичинекей болсо да белегибиз, анан негизги максаттарым мына ушул программага энелердин катарына киргизип коеюн деген үмүттөр болгон экен. Жакшы. Мына ушундай болуп теге күйөө балаңыз менен кызыңыздын атайын буйртмасы менен келип калдык эне. Күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Жок, күтпөдүм. Эч күтпөдүңүз беле? Жок, күтпөдүм. Эне бул Мен Ненем деген программада, бул ушул YouTube'да атайын азыр популярный болуп аткан программалардын бири. Мына ушул сиз, сиздин дагы уул кыздарыңыз, балдар кыздарыңыз ушул мүнөттөрдө сиздин бир энелик каалоо тилектериңизди, ошолорго болгон өзүңүздүн бир ниеттериңизди айтсаңыз болот да эне. Садагы болоюндарым, айланып кетейиндерим. Өмүрүңөр узун болсун, денсаулыгыңар чың болсун. Кудайымдан нени тилесеңер, Кудайым тилегиңерди берсин. Эки дүйнө бактылыктуу берсин. Кудайым телегейиңерди тегиз кылсын. Ушу агарып көгөрүп, көптүн көлдүн катарында ойноп күлүп жүрө бергиле. Теңарып теңгары кыла балам. Бизди сыйласаңар, силерди Кудайым сыйласын. Биз силерден мындай нерселерди деле күтпөдүм эле. Азыр эле мына бала келип калыптыр. Айлан айындарым, садагы болоюндарым, теңарып теңгары кыла балам. Рахмат, чоң рахмат. Чоң ыраазылыгымды билдирем. Жолун салып коесузбу? Ооба, салып койсоңуз. Чоң ыраазылыгымды билдирем балам. Ошондон ошо жерге силер ушу мени куттуктап, ушу мына эменди жөнөтүпсүңөр баланы. Мен ушунчалык сүйүнүп, не дешимди деле билбей, сөздөрүмдөн деле сөз деле таба албай калдым. Садагы болоюндарым, айлан. Эне азыр тиги апам бул мүнөттөрдү билбейт, бирок туугандарыбыз, бир туугандарыбыз, сиңдилерим, эжелерим өзүнчө эле отурушат. Апама бир ушундай сюрприз болсун деген бир ниетте анан мени жиберсилер да, мынакей Мен Ненем деген, бейишим апам деген мынакей гүлү. Мынакей. Эне эми атаны да сүйлөтө эле, мисалы Мамет Эмин Аксакал, өзүңүз айтсаңыз ушу, балдарыңыз жөнүндө айтыңыз. Күтпөбүз бул. Жок эле балдар жөнөткөндөй чамасы, рахмат балам. Ооба. Мен да ошо балдарга биринчиден ошо туулган күнүн куттуктап коеюн. Туулган күнү кут болсун, Кудайым ден соолук берсин, өмүр берсин. Балдары кыздары бактылуу болгон болсун. Кудайым кошкону менен коша карытып, өлөттү, кадырлуу карлык берген болсун. Мээнеттери кайтып уулдун урматын, келиндердин кызматын, кыздарынын сыйын көрсүн. Отурган жери төр болуп, дайым жакшылыктардын үстүндө болсун. Кудайым ден соолук өмүр берсин. Аллаху акбар. Амин. Ойбой, чалыңыз аябай сөзгө чечен турбайбы? Жазуучу. Жаш кезде эмне жумуш кылдыңыз, Аксакал? Жаш убакта эмне жумуш кылдыңыз? Жаш кезде. Ооба. Түшүндүрүп койсоңуздар, жаш кезде. Жашыңызда эмне жумуш кылдыңыз дейт, жашыңызда. Жаш кезде. Ооба, жашымда мен өзүм электрик болуп иштедим, өмүрмөнткүчө электрик болуп иштедим ошо жашымда. Анан жакшы, жаштыгым жакшы өттү. Ошо жарым экөөбүз жашыбыздан кошулганбыз. Балдарыбыз кабыл, келиндер кабыл, кыздарым акыл эси чыгып, эч жамандык көрбөдүк. Дайым ошо жүзүбүз жарык болуп, элге жүзүбүз жарык болуп, же балдардан жаман сөз алып, кыздардан жаман сөз албадык. Элдердин баары ушу балдарга баары ошо рахматын гана уктум.
жамандык көрбөдүк. Момин, мындан ары да ушундай болуп жүрүңүздөр, жүзгө чыгып Кудай кааласа. Рахмат айла. Эне сиз жаш кезде эмне жумуш кылдыңыз? Мен жашман эле ушул абышкам көлөкөсүндө эле жүрдүм балам. Ушул курсагын тогузуп, кийимин жамап десеңиз, кийимин кийгизип жууп тарап эле ушуну сылайып сыйпап эле ушул эмеге келдим. Чалыңыз сизди аябай жакшы багыптыр да, жапжаш экенсиз. 64 жашка чыксаңыз да жапжаш көрүнөт экенсиз. Кудай буйруса 100 жашыңызга келели эне. Кудай кааласа. Эми ушул жаштык кезде бир эскерип отсоңуздар, мына ушу жаш кезде чалыңыз сизди алып качты беле же болуп эле качты беле деген сөз. Жок балам, чалым ушу бир илгери отуруш деген болот эле го. Ошо жака алаксыз барганбы? Ошондой жерге алып барып эле анан алып качып келген балам. Ошону менен эле мына Кудайым ушу телегейибизди тегиз кылып эле ушинтип эле жашап келдик. Канча балалуу, канча небелүү болдуңуздар эне? Эми Кудайымдын кулагы сүйүнсүн, 21 неберем бар. Балам 4 уул, 2 кызым бар. Аллага шүгүр. Ошо өздөрү болуп калышты. Ооба. Өмүрлүү болсун эне. Аллага шүгүр балам. Ооба. Мына эми азыр сиздер менен мына ушул Мен менен программасы бүгүнкү күндө сиздин туулгаңызды, быйылкы туулгаңызды өзгөчө чогуу тосуп отурат. Ушу азыркы жаштар жөнүндө айтып берсеңиз эне. Азыркы жаштар кандай тарбияланып атат? Эне менен баланын ортосундагы тарбия, кайнене менен келиндин ортосундагы тарбия дегендей, ана ушул Москвадагы сизди куттуктап аткан кызыңыз тууралуу дагы айтып берсеңиз. Ал кызыңыз башка кыздарыңыздан, балдарыңыздан эмнеси менен өзгөчө дегендей? Эми балдарымдын бардыгы эле кабыл балам. Эне үчүн бирдей болот, э? Бардыгын мен ушу тегиз көрөм. Бирин өйдө, бирин ылдый көрбөйм. Эми өзгөчө ал кызым эми мындай өзгөчөлүктөр эми. Бирок бир ата бир энеден төрөлгөн балдардын характерлери, мүнөздөрү башка-башка болуп калат экен. Ал кызым университетти бүткөн, 8 жыл мугалим болуп иштеген. Ооба, бардыгы эле балдарым бардыгы окуу жайда окугандары бар, кыздарым окуган, мына жанымдагы бу балам окуган, бардыгы эле илимдүү, билимдүү эле. Бардыгы жогорку билимдүү, э? Ооба. Анан ушу неберелерим Кудайга шүгүр, бардыгы неберелеримдин алды үйлөнө турган болуп калды. Анда окуу жайды бүттү. Кыбыра көрөйүн деп атасыз. Кыбыра көрөп, Кудай кааласа. Дагы ошондой илимдүү, билимдүү болуп бир кызым неберем мединститутта окуп атат, калгандары да чоңоюп келейтат балам. Ошол ушундай болуп эле жашап атабыз. Кудайым ушулардын бактысына оронуп чулганып жашай бериңиз эне. Бул сиз ким болосуз эже? Кыз болом. Канчанчы эң кичинекей кызы, эркетай кызысызбы? Эркетай кыздары бирден шиңгилдер деп атат өзү апаларына карапчы. Как раз артист көнөгүңүз дагы топ келет экен да, мына бардыгы жарашып калыптыр. Энеңиз тууралуу бир өзүңүз. Ушинтип куттуктап келебиз апамы. Ошентип келдим балдарым менен. Апаңызды канча күн көрбөй калсаңыз сагынасыз эне? Мен жакын эле жерге түшкөм, апамы тез-тез эле сагынып келип турам. Тез-тез. Апаңыз сиз үчүн ким? Кантип мактана аласыз? Апамды сөз менен айтып мактана албайм. Апам Сада берди. Балдарымдын бардыгын ушинтип жакшы көрөм да мен, олоюндарым. Маликене, мына ушул баягы ата-энени баары бир канжыгага байлап жүрө албайт экенбиз. Ошон үчүн ушул Мен менен программасын ойлоп тапканбыз. Ушул программага салып коелу сиздин дагы элесиңизди, образыңызды депчи, баардыгыбыз ушинтип жакшы ниет кылып, ушул туулган күндөрдү, ушул тойлоруңуздарды бир тартып жакшыныка кылып туруп, анан балдарыңыздын дагы максаты ушул болуп атат да. Ошон үчүн мынакей балдарынын дагы мынакей баягы энеге болгон мээрими, кубанычы, бул кубанычтын көз жашы деп коелу. Бул эч качан жамандыктын көз жашы эмес, сизге болгон кусалык, сагыныч. Эми бул жерде Мамат Эмин Аксакалдын баласы турат. Мынакей баласына. Ооба. Сиз энеңизди ушул башка миллиондогон аудиториянын алдында кантип мактай аласыз? Мен энемди мактасам апамды. Апам мен үчүн бейишим. Ата баскасы. Турган бизде. Ушулардын өмүрүн берсин. Биздин ушу урматыбызды көрсүн. Бизди ушу даражага жеткирген биздин пешенебизге атам менен апам бар болсун. Ушулардын тарбиясын алдык. Биздин ыстык суубузга чыдап жашыбызда чоңойткон экөөнө өмүр берсин. Тазым экөөнө. Сиздер ham куш келипсиздер. Куттуктап коеюн. Анан өзүңдөн балалык
bir parızım var. Şunu şu sizlerin aldığınızda Sada olayınlarım. İşinin tamamında değil. Aman öyle. Şu öp koysam özümde daha şu bir parızım olsa gerek öyle. En tura. Sadaqa git. Aynan. Men razımın baldarımdan var şunda qilishadi, aylanıp keteyim derim. Ayınlarım dövletlerim benim. Hurmatly görüşler. Balası Üşülükü var. özünün Özüm pajnatlary atat. baktırlı sezem. Ama işineme üşülükü olsun. Atamdı şu meni terip turgan ele bir düğünönü asqa zoğu teŋesemdagi tatı olsa gerek. Ene beyişin tamanında deyit. Şu her bir jaralgan panda beyişke nasip olsun. Enesinin aldında olsun diyeyim. Men aytar sözüm şu. Mınaki hurmatly görüşler. Menин programmasынын özgöçö karmanı mınaki Malik ene менен Mamet Emin Aksakaldын balası atыңыз kim? Albek. Ömrüңüz uzun bolsun. Siz dagы балдарыңыздан көрөсүz албетте Кудайым. Бул жарыкчылык дүйнөдө сөзсүз кайтарат. Мынакей өзгөчө кадр болду. Sadaqa olayın, sadaqa. Siz de- derim. Men razımın. Eki düýne razımın baldarıma. Baldarımdan hiçbir jamançılığın görülekmin. Baldarım kabul, oyundagıday. Kudayım uşuların ne tilese tilegin bersin Kudayım. Oylogon oylarına jetsin, tilegen maksatlarına jetsin. Koşkonları menen koşa garıp, uşu tapkan baldarını sıyırmatın görüp, teň garıp jüre berişsin. Şu gelin kızlarımdan agal eçekleri başından düşpeyim. Mendey balpaygan baybişe olsun. Uğul baldarım, uşul atasınday bakıygan avuşka olup, şu köptün gölden katarında jüre bersin. Balam, aman Мынакей bolsun. караңызчы, балаңыз бары жогусу ыйлатып берди мына. Демек бул жерде азыр bir 5 адам ыйлап аткан болсок, эртең бул программа чыккандан кийин миллиондогон адамдар ыйлайт. Себеп дегенде бул энеге болгон баланын ортосундагы өтө бир айтып бүткүс чексиз мамиле. Мына бардык балдар, кыздар энелерге болгон мамилеси ушундай болуш керек. Бул үлгү катары болду. Номер 1 баланын энеге болгон мамилесинин бир картинасы болду да. Мынакей. Gördünüz, Mınакей. Aksakal, özüңүздүн bir sırtta жүргөн балдарыңызга, ушерде жүргөн балдарыңызга bir bata tilep koyuңuz. Балдарга батаны берип коюн. Ошо бул бейкапарлы тургуле балдар ошо рахмат, ошо эске алып, ошо ата-энени сыйлап, ошону рахмат. Кудайым кошкон менен кошо караган болсун. Кудайым балдар кыздары бактылуу болсун. Кошкон менен кошо карткан болсун Кудайым. Кудайым эч жамандык көрсөтпөсүн. Бу ата-энени сыйласа Кудайым силерди сыйласын. Бу ата-эне деген бул эң улук нерсе. Ата-эненин патасын алыш, ата-эненин рахматын алыш. Бул эле баарынын колунан келе бербейт. Бул ата менен эненин патасын Аллахтын ортосунда парда жок дейт. Ата жакшы пата берсе дагы, жаман пата берсе дагы кабыл болот дейт. Ошон үчүн ушу дайым ушу жакшы пата алыш бу ар эле пенденин колундан келе бербейт. Бул рахмат. Мен балдарыма ушундай ыраазымын. Ушу жашынан баштап азыркыга чейин жаш баладай күнүгө саар менен ошо Россияда, талада жүргөн балдарда ар күнү эртең менен звонок кылат. Апасын сөзсүз сурап, анан кийин ишке кетишет. Мен ушунчалык ыраазымын, балдар кыздарыма ыраазымын. Бир дагы бир жаман сөзүн, же жаманын, же бир корс тийип, же сүйлөгөнүн укпадым. Ошо атам менен телефондо туруп ыйлашат, сагындык дейт. Сагындык деп ыйлашат. Эми бул деле бир чоңоюп калган эле балдардын деле бул ошонун жүрөгүн, ошонун немесин сезип, өзүнчө ыраазы болосун. Ушу балдарыма ыраазымын. Эки дүйнө бактыруу болсун. Кандай тилек болсо тилектерин кабыл кылып, Кудайым бизди сыйласа, балдары дагы ошолорду сыйлаган болсун. Дайым жүздөрү жарык, кылган иштеринен Аллахым ыраазы болсун. Аябай сонун атаңыздагын Кудайым өмүрүн берсин, аябай сонун сүйлөткөн. Сонун бардыгы сонун. Эми азыр урматтуу Маликени тиги Москвадагы кызыңыз сөзсүз байланыштырып коюңуз деп айтты эле бизге. Ошого бир телефонго чалып койсоңуздар эмеге
Мерим кызыңызгачы. Сиз менен түз эфирде сүйлөштүрүп коеюн дедик эле. Ал арада күйөө балаңыз менен кызыңыз айтты эле. Мен атам же апам бирөөнү ырдатып кайтыңыз байке депчи. Ошого бир жакшы бир 4 куплетиңиз болсо балдарыңыз тууралуу. Айрым кезде сагынган кезде кыңылдачу бир ырларыңыз болот эне. Ошондон бир ырдап койсоңуз. Эгерде аксакал кааласа, аксакал ырдап койсо болот. Ырыңыз барбы? Ырыңыз болсо бир 2 куплет ырдап коет экен. Жазган ырың балдарга арнап деп атат. Мен жанагы өзүм кичине ыр жазып элем, ошо кичине бир кутуктап ырларым бар. Болот. Ага чейин сиз бир ырдап коесузбу? Мен эч бир ырдабадым эле да балам эч. Гүлдөр жакка турсаңыз эне. Гүлдөр жакка турсаңыз. Ырдайт эмнеме. Мынакей эне азыр сиз ырды эстеп турганча бул Россияда кызы менен түз эфирде байланыштырып коелу. Мынакей урматтуу Мерим айым, мынакей сиздин буйрутмаңыз менен мынакей жанымда мынакей Маликене турат. Сиз азыр ооба Маликене менен байланышыңыз, Байланып кетейин, сада болоюн. Рахмат. Sizde çeksiz yaxşı görüp atama konserler. Aylanlarım. Konser var olanlar, atama konser var, biz baxtılıyız bu. Sadaqa olayın. Rahmat kızım, aylanayım. Çeksiz yaxşı görüp sizlerde. Sadaqa olayın. Kurban gününüz ömrünüz uzun bolsun, hiç kaçan orvanız. Gülüp caynap жүрörüңүздөр. Aytkanыңar gelsin balam, aytkanыңar gelsin. Sadaqa olayın. Aylanayındarım, aylanıp keteyin derim. Sizlerge dagı men uzun ömür kalayım balam, çen densoğluk kalayım. Telegeğinger tegiz bolsun, köptün göldün katarında. Göz tiyvey, söz tiyvey, ıntımaktуу olup, birin bakıygan avuşka olup, birin balpaygan baybiçe olup, teğen garıp, uğuldu kızdu olup balam. Akar çakar olup, oyloğun oyunlarga tilegen maksatыңarga jetkile. Telegeğingerdi Kudayım tegiz bersin balam, eki düğüne baktılılıkты bersin. Kudayım özü koldop, özü korgop, öz panasında asırap жүрсүн balam. Kudaydan neni tileseňe tileğiňerdi kabul kılsın. Uğuldu bolgula, kızdı bolgula balam. Özüňөр menen özüňör bolgula. Rahmat aylanıp keteyin derim. Sizlerge rahmat aylanayındarım. Sadaqa keteyin derim. Hiç kaçan orvanızlar. Çünkü gülüp caynayla beşinizge doğruyuzun görüp olup, жақсы işlerizge güve olup жүрörüңүздөр, жақсы günlörüzge. Aylanayındarım, rahmat. Balam rahmat, Kuday jalgasın balam, balpaygan baybiçe ol. Avuşkan, bakıygan avuşka olsun. Sada olan bizden birimiz bolup жүрөгиле balam. Köptün göldün katarında. Mынакей урматтуу көрүүчүлөр, Россияда кызы Мерим күйөө баласы Жылдызбек. Мынакей Малика эне менен Маматемин аксакалды бүгүн куттуктап турат. Биз сиздин аманатыңызды жана куттуктооңузду жерине жеткиздик. Мерим эже. Rahmat sizlerge, işinizlerge ийгилик. Ооба, мынакей сиздер да аман болуңуздар. Пешенеңиздерге ушундай жакшынакай бейиштин элесин берген ата-энеңиздер аман болсун. Жакшы туруңуздар. Ооба. Мынакей ал арада биз бул аксакалдын өзүнүн кол жазмасы менен 4 куплет өзүнүн байбичесине арнаган ырлары. Tuğulgan günün kut bolsun, yaşın yüzüge cıkt olsun. Baktılı kılıp Kudayım, başın dayım cüp bolsun. Baldardın körü vayın, baktılı bol ilayım. Baş koştuk mağa yaşında, bar bolgun dayım kaşımda. Kadırlap karap közüngdü, taştavay jerge sözüngdü. Cümşakın salıp sevinin, kavul bolsun kelinin. Kadırlap sıylap alganın, kayrımdı bolsun baldarın. Kaysı menet kılganın, baktılı olup kızların. Jana aşağı öskön çınarday, yaşında algan jarımsın. Oyda жоқ жерden orulsam, sep bola turgan darımsın. Baldardın dorun sürölü, jarkılda oynop gülölü. Karganda kadır tap, жетелешип жүрөлү. Ой, рахмат, мынакей сөздүн да чебер экен, ырдын дагы өзүңүз жазган ыр да бул эми аксакал, өзүңүз жазган ыр. Рахмат, мынакей, чалыңыздын ушундай сонун белеги.
Мына өмүрлүк жарыңыздын белеги. Бул да өзгөчө болсо керек, эне? Рахмат, рахмат. Малика энебиздин неберелери өздөрүнүн жакшынакай болгон белектерин тапшыруунун аракетин көрүп атышат мынакей. Эң алдыда кызы келатат. Урматтуу көрүүчү, мынакей ата эненин көңүлүн көтөрүү да оңой иш эмес. Эч нерсени аябаңыздар. Ой, молодец. Мындан өткөн бактылуулук барбы? Айындарым. Анакей. Бул Малика эненин бул жердеги аз эле неберелер, негизи 20дан ашык неберелери бар экен. Айындарым. Садагы олоюндарым. Анакей. Айындарым, эй. Анакей. Айнезин аябай жакшы көрөт экен да энелерин. Садага кетейин дедим. Ана шоколадтарынан берип атат анакей, шоколадтарынан бери мына. Айындарым, айын менин Энеңерге сүйлөп эле. Ким сүйлөйт кана ушул? Энем бизди төрөлгөнүбүздөн бери баштап баккан. Энеме туулган күнүнө энем туулган күнү менен куттуктайт элем. Эне сизге чындап солук узун өмүр каалайм. Ар дайым досторуңуздун жанында күлүп, жайнап, ойноп жүрө бериңиз. Да бир жолу туулган күнүңүз менен эне. Ой, азамат. Аябай сонун. Силер да бактылуу кыздар болгула. Ошо эжебиздин. Тайне, туулган күнүңүз менен куттуктайм. Чындап солук каалайм. Өмүрүңүз узун болсун. Эч качан оорубаң, көп жашаң тайта бекөңөр. Мерим апаңа да салам деп кой. Апа, салам. Ата де. Айлан айным. Ата мен апаңды сагындыңбы? Качан көрдүң акыркы жолу? Мен кече түнү атам үйүнө келдим. Жакшы. Мынакей Мерим айым кызыңыздын сонун болуп чоңоюп баратканын көрүп атасыз. Тайне, туулган күнүңүз менен сизди жакшы көз оорубай жүрөк. Ой, азамат. Тайне, туулган күнүңүз менен куттуктайм, оорубай жүрүп, бир туулган күнүңүз менен куттуктайм. Ой, азамат. Эне, туулган күнүңүз менен куттуктайм, өмүрүңүз узун болсун, оорубаң. Ушу Аллахым сизге пейишти насип кылсын. Досторуңуздун алдында күлүп жайнап жүрө бериң. Ушундай туулган күндөрдү бир жолу эмес, 1000 жолу кылың. Сизди куттуктайм. Сиздерден кийин сүйлөйт булар, я. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылым өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа. Беш убак туруп намазым курап, саждага башым тийген кезде сиз үчүн дуа кылайм.
Апакем жашоолахы тартуулады мага өмүрдү апакем көңүл чырагы эч түшүрбөй айайт көңүлдү апакем дайым кылсун аксап калсам узун жолдорду жүрөккө үнү угулат эркелетип мени койгондо асыл жан экен алтын апакем бакыт ардайым жүрсөңүз эсен өмүр бак экен өсүп жетилген гүлдөп ачылам сиз бар апакем энелер өзү ыйыкса Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей мен жанында Малика энебиз менен Маматемин аксакалыбыз турат. Ал эми бул жагында болсо балаңыздын аты Айбек, Динара деген кыздары, өздөрүнүн кан жанынан жаралган кыздары турат. Малика эне, бүгүнкү ошол Москвадагы Мээрим кызыңыз менен Жылдызбек күйөө балаңыздын сюрпризине кандай канаттандыңыз, кандай таасирлендиңиз? Мен ушул күйөө балам Жылдызбек менен кызым Мээримдин жөнөткөн сюрпризине ушунчалык ыраазы болуп турам. Мен бул сюрпризди күткөн эмесмин. Ушу күтүлбөгөн жерден ушу айтпай дебей жөнөтүптүр. Мен ушунчалык кубанычтамын. Ушуларга миң мертебе ыраазымын. Ушуларым бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, ден соолукта болушсун, тең арып тең карышсын. Ушунчалык сүйүнүп аябай да ыраазы болуп турам. Рахмат ушуларыма. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эне деген бул дүйнөдөгү ыйык заттын көңүлүн көтөрүш өтө оор. Ойлобоңуздар, жөн эле мынтип эле куттуктап койсок болот, мынтип эле көңүлүн көтөрүп койсок болот деп өтө оор, өтө кыйын. Анткени бул адамдар сиздер үчүн колунда гүлү менен подаркасын чөнтөгүндөгү пенсиясын бербейт. Бул адамдар жанын берет, жүрөгүн берет. Кайрыңыздар ооруган болсо, ошол жериңиздерге өзүнүн ушул жердеги жүрөгүн берет. Ошон үчүн сиздер дагы аянбаңыздар. Мына ушу Маликени, Маматемин агай, аксакал сыяктуу атаңыздар болсо, бул дүйнөдө, көзү тирүүсүндө ыраазычылыгын алып коюңуздар деген бир жакшы ниетте айткым келет да. Ошон үчүн ар бир энеге, ар бир атага, ар бир балага мына ушундай азыркы мүнөттөрдөгү кубанычты, азыркы мүнөттөрдөгү сүйүнүчтү тартуулоого Кудайым насип кылсын. Маликене, анда кийинки Кудай буйрса сиздин жакшылыгыңыздан дагы жолугабыз деген үмүттөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздердин да мына ошол бактылуу ата, бактылуу апаңыздар болсо, анда биз менен байланышыңыздар. Алдыда телефонда жазылып турат. Күн-түн кызматтабыз 7 дуанга. Менин программасы бул жолку чыгарылышындагы ушундай жакшылыктар менен аяктады. Кийинки эне аталардын, ата энелердин, балдардын, кайненелердин, келиндердин сүйүнүшүнөн жолукканча эсен аман туруңуздар. Чоң рахмат. Мен энем аттуу программаны көрүңүздөр. Барыңыздарга чоң рахмат.